Узакбаев Камчыбек Аскарбекович, эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору, медицина илимдеринин доктору, профессор, кыргыз элине эмгек сиңирген врач, КМШ өлкөлөрүнүн педиатрлар федерациясынын төрагасы, түрк элдеринин балдар докторлар коомунун вице-президенти, кыргыз балдар хирургдар ассоциациясынын президенти, Бишкек шаарынын Талас облусунун ардактуу атуулу, республика журт атасы ардактуу наамды жана көптөгөн коомдук наамдардын ээси Узакбаев Камчыбек Аскарбекович 60 жашта. Бул мыкты дарыгер ушул жашка чейинки бүт өмүрүндөгү эмгек жолун эне менен баланын өмүрүн сактоого арнап, күнү түнү күжүрмөн кызмат кылып келет. Каарманыбыз жалдагы белгилүү чоң балдар комплексинин фундаментинен баштап, архитектор куруучу, врач жетекчи, окумуштуу, педагог болуп кадрларды даярдап, көптөгөн инвестицияларды, гранттарды тартып келет. Бүгүнкү күнү бул мекеме Кыргызстанга гана эмес, бүткүл дүйнөгө белгилүү атактуу борборго айланды. Бул мекемеге кандайча жетекчи болуп келгенин Камчыбек Аскарбековичтин өз оозунан уксак. 1990 жылдын январь айы ошол убактагы белгилүү уюштургуч саламаттык сактоонун министри болуп иштеп турган Исмаилов Бекмырза Исмаилович эле анын ошо управлениясынын жетекчиси, эне жана баланы коргоо управлениясынын жетекчиси болуп, Кафан Абдумович Субанбаев деген дагы чыган уюштургуч бар эле. Ошо киши мени чакырып министрликке ушундай Бишкек шаарында жаңы клиника курула турган болуп атат. Ошого жетекчи катары сизди жиберсекпи деп ойлоп жатабыз деп сунуш кылып калды да. Анан ошол сунуштан кийин мен 1-2 күн ойлонуп туруп, анан кийин ойлодум, мындай чоң мекемеге өзүм жаш болсом күчүм жетеби деп. Киши айтып калды, сиз күчү жетериңизге биз ишенебиз, жардам беребиз баардык жагынан деп. Анан 1990 жылдын март айында ийин тала түп тиш жерге ушу курула турган больницанын башкы врачы болуп министрликтин буйругу менен дайындалып келип калдым. Камчыбек Узакбаевдин таңы көнүгүүлөрдү жасоо менен башталат. Тактыкты талап кылган каарманыбыз 8:00 жумуш ордунда болот. Алгач жумушу конференция менен башталып, бир суткада кандай оорулуулар түштү, кандай дарыланып жатат, баарын өзү байкап, дарыгерлер менен акылдашып, кеңешип, ар биринин оюн угуп болгон соң оорулууларды кыдырып, ал акыбалы менен таанышат. Анын ар бир суркоого кылган камкор мамилеси Камчыбек агайдын дарыгерлер берүүчү Гиппократтын антына бекем турганын күбөлөйт. Камчыбек агай мыкты администратор, жетекчи гана болбостон өзү да ар күнү операцияларды жасап, кесиптештеринин операцияларына да катышып, көзөмөлдүк жүргүзүп турат. Ошондой эле эне жана баланы коргоо улуттук борборуна жаңы кадрлар, жаңы методикалар, 28 жаңы ыкмалар киргизилип, эл аралык деңгээлде конференциялар өткөрүлүп турат. Борбордогу кээ бир жаңы методикалар жөнүндө директор Камчыбек Узакбаев кыскача тааныштырып өттү. Ушул больница ачылганга чейин балдардын арасында гемодиализ дегенди кылган эмес. 95-жылы биз ачылганда биринчи ушу балдарга гемодиализди ушул борбордон баштадык да, Резервис деген аппарат менен баштаганбыз. Түштүк региондордо ошо биздин коллегаларды, өзүбүздүн кесипкөйлөрдү үйрөтүп атабыз да, ошто алар дагы оштон балдарды бияка алып келбей, ош баткен жалдап аткан болуп калса, ошол жактан кылганбыз. Эң биринчи алган Резервис деген аппарат ушул. Кыргызстанда биринчи балдардын эндоскопия бөлүмү ушу биздин борбордо ачылган. Ошол отделенияга керектүү аспаптардын баардыгын Япон элинин жардамы менен алганбыз. Жалгыз ортодонтия бөлүмү ушул биздин борбордо керектүү аспаптардын баардыгын дагы биз ошо АВД фондусу аркылуу алганбыз. Бул фонд биз менен уже 15 жылдан бери тыгыз байланыш иштейт. Бул жерде өздөрүнүн ошо Германиядан пенсияга чыккан профессорлор келип, биздин врачтарды окутуп, үйрөтүп, анан жатышат. Мына аспаптардын баардыгын дагы ошо баасы бир 500 000 евролук аппаратураларды ремонттун баардыгын ушу АВД фондусу бизге белек катары тартуулашкан.
Дары чөптөрдөн атайын момундай фитотерапевтический бар. Биздерден ушу келген биздин оорукчандар дарыдан кийинки учурларда, дарыны көп алган учурларда ушу чөп менен дагы кийин өздөрүнүн ден соолугун калыптанууга чоң көмөк бере турган чөптөрдү беребиз да. Керектүү информацияны үйгө барганда эмне кылыш керек экенин ушу биздин телевизордон атайын убактысы келгенде передачалар бар. Отделенин ичинде көргөзүп турушат да. Кыймылдачу булчундардын калыбына келтириш үчүн атайын массажный кабинеттер иштейт. Мунун үстүндө постоянно иштейбиз да. Бул жерден диеталары, врачтар эмне кылып аткан көрүп алгандан кийин үйгө барып, алар ушундай врачтардын кандай нерселерди улантышы керек да. Улантасыңарбы? Борбордогу төрөтканада 4 эм төрөлүп, алардын биринчисине президентибиз Алмазбек Атамбаевдин ысымы, бирөөсүнө болсо ошол убактагы жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековдон, дагы бирөөсүнө шаардын мэри Кубанычбек Кулматовдон аты ыйгарылса, бирөөсүнө болсо Камчыбек Аскарбековичтон эмгегин баалап, Камчыбек деп каарманыбыздын ысымын ыйгарышкан. Азыр бул балдар 1 жаштан ашып, ата-энесинин жана мамлекетибиздин сүйүнүчү. Каарманыбыз көп жылдык тажрыйбасын келечек муунга, тактап айтсам жаштарга ар дайым бөлүшүп келет. МИД Академиянын студенттери менен тыгыз байланышта болуп, аларга лекция окуп жана алардын көптөгөн суроолоруна жооп берип келет. Эни жана баланы коргоо улуттук борбору ачылгандан тарта бул жерден 1 миллиондон ашуун эне жана бала даарыланып кеткен. Көптөгөн энелер жана балдар катуу ооруп келип, бул жерден айыгып өздөрүнүн ыраазычылыгын айтып келишет. Региондо Рахат деген жаш айымга төрөй албайсың деп диагноз койгон. Үмүтүн үзбөгөн Рахат борборго келип, профессор Камчыбек Аскарбековичка кайрылган. Бул кишинин жардамы менен Рахат айым балалуу болуп, мына мынтип ыраазычылыгын билдирип отурат. Мындай кишилер каарманыбыздын күндөлүк ишинде көптөп саналат. Кудайга шүгүр, ден соолугу жакшы. Агайдын мээнети да, агайдын ишинин үзүрүү бул. Мына кызым да ден соолукта, мына өзүмдүн жалгыз кызым бар. Азырда экинчи кызым бар, мына кызымдын да ден соолугу жакшы. Кудайга шүгүр, мен Кудайга ыраазымын. Экинчиден Камчыбек Аскарбековичке да өтө ыраазымын. Ошол агайдын мээнети болбосо, ошол сүймөнчүлүк кызыбыз болот беле, болбойт беле. Кудайдын жардамы менен ошол агайдын чоң эмеси да. Мээнети да агайдын мээнети менен. Аябай биз үй бүлөбүз менен ыраазыбыз. Ушундай жакшы эме кылып жардам берип, ушундай жакшы адамдар барына ушундай агайдын кылган ишине сөз менен айтып жеткире албай атам да. Сыймыктуу уулдун бактылуу апасы Сапида апа 80 жашта. 11 баланы төрөп эрезеге жеткирген баатыр эне. Уул кызынын сый урматын көрүп, балдарынын амандыгын тилеп, чоң апа, тайэне болуп турган кези уулу Камчыбек Узакбаев жөнүндө буларга токтолот. Улуу балам Камчыбек Тунум. Ушу балдардын аксакалы. 11 баланы жерден мектепке алып барып бирден тапшырып, өсүү жардам беришти. Бишкекке окууга тапшырам деди. Кайсыга доктурдун окуусун окуйм деди. Атам апам оорусо өсүмүнө дарылап алам дегендей болуп эле. Небире чөбүрөлөрүм бар. 30тан ашык небирелерим бар. Чөбүрөлөрүм бар. Камчыбек Узакбаев Талас районундагы 4 тарабы бийик тоолор менен курчанган ажайып кооз Шумкаруй айылында жарык дүйнөгө келген. Киндигимдин жашканы тамган жерим айылым, балалыктын издери калган жерим айылым. Боз алачан көчөңдү, боз чымчыгын сагындым. Oynon, hek çöbük, çürpüm bolamayım. Мына ушул жерде 60 жыл мурун биздин айыл мына бул ушул жерден 1 чакырым, 2 чакырым алысыраак жерде экен. Биякта болсо төрөт үйү бар экен, ошол жерге арабага салып келатканда ушул
сууга жакын жерде мен арабанын ичинде төрөлгөн экем. Анан муногу айтылуу шумкар асканын астында ошол эс тарткандан бери нара бери өткөндө ушул жерге мен дайым токтоп, киндик каным тамган жерге келип дайым сыйынып кетем да. Анан ушул жерде кыргыз элине аттын качкасындай таанымал Байдылда Сарногоев агабыз өткөн экен. Ушул жерде далай жолу ал балалык күндөрүн өткөзүп, кийин ушул аска тууралуу ал укмуштай сонун ырсаптарын арнап жазып кеткен экен. Ошол ырсаптарды мен дайым эзимде. Муногу Шумкар уя деген улуу асканы көрүп минтип айткан экен. Асканын падышасын көрсөң мына, абалтан даңкы бийик Шумкар уя, айтылуу Семетейдин ак шумкары бир кезде канат күлөп жаткан тура. Эстесек далай заман андан бери жок болду, кайра артына имерилбей. Бул аска дале турат, дале жапжаш, кыргыздын өлбөс өчпөс жүрөгүндөй деп ушул Байдылда Сарногоев айткан ыр ушул жерге келген сайын мен эзиме келет. Буга асканын үстүндө чынында илгери Шумкардын уясы болгон экен. Биз бала кезде дагы шумкарлар ушунту үстүндө тегерен учуп жүргөнүн көрүп калдык. Анан мунун ар жак бетинде ушул аскадан чыккан таза булак бар. Аны биз мүрөк суусу деп атайын чыгып барып, ошол мүрөк суусу деп ошол булактан суу алып келип иччирек. Көрсө шумкарлар эң таза гана суудан ичет экен да. Уялаганда дагы ошо таза суусу бар жерге гана өзүнүн уясын салып ошол жерде турчу экен. Мына азыр эми бул шумка дагы эле жанагы Байдылдагы айыс аткандай дале жапжаш, бирок бул жерде азыр шумкарлардын үнү кулбайт. Бул өкүнүчтүү ушу. Тырышчактыгы, зиректиги менен каарманыбыз өзүнүн кийинки муунга ар дайым үлгү болуп, мектепти ийгиликтүү аяктаган. Ар дайым жолдон өтүп баратып, бул көк жайыкты көргөндө балалыгым, биринчи мугалимим, бирге окуган классташтарым көз алдыма келет дейт каарманыбыз. Жашыл болуп турган жерде 4 жылдык башталгыч мектеп бар эле. Ушул жерден мен башталгыч мектепти бүттүм. Менин бир туугандарымдын 9 бир тууганым ушул жерден төрөлдү. 2 бир тууганым ал Талас шаарына көчүп барганда кийин төрөлүштү да. Анан ошо менден кийинки бир туугандарымдын баары ушул мынердеги ал дагы дөңдө кичинекей башталгыч мектеп бар эле. Бир класста, бир бөлүмдө, бир комнатада. 1-3, 2-4 класс бир класста окучу элек да. Мектепте 2 мугалим бар эле. Бирөө директор, бирөө завуч болуп. Анан биздин биринчи мугалимибиз ушул жерден Иманалиев Асан деген агай эле. Ушул айыл көкүрөгүбүздө киндик тамган айыл, биринчи мектепке барган айыл, балалык күндөрдөгү жылаңайдак чоңоюп өскөн айыл ушул. Ата-энеси, чоң ата, чоң апалары отурукташкан Таластын жогору жагындагы Шумкар уя айылынын ажайып жеринде чоңойгон каарманыбыз мындан 2-3 жыл мурун ушул жерге бак тегип жашылдандырган. Анын баарын өзүнүн оозунан уксак. Бактар акырындап өсүп келатат. Бул жерде Садыбек деген өзүбүздүн энибиз атайын карап, коруп, сугарып, Сибирден келген сасналар бул жака жакшы өсөт экен. Бул жерде постоянно жаргарттан келген шамал, өтмөктүн ачуусунан келген шамал ушул жерде дайым шамал болуп турат. Анан мына жака атайын Жалал-Абадтан, Таластын Бакаятасынан атайын кара өрүктүн көчөттөрүн алып келип отургузду элек. Алар дагы кичине бүрдеп калды. Анан нар жагына бир кичинекей Сибирдин карагатын алып келгенбиз. Ал эми быйыл кичине гана жаңы бүчүр алып келатат. Муногу көк жашыл ёлкалардын барлыгын Бишкектен алып келди элек. Булар ушул шартта жакшы өсөт экен да.
Камчыбек Узакбаевдин кичинекей мамлекети. Тактап айтсам, үй бүлөсү менен таанышсак. Келинчеги Элмира айым менен 30 жылдан ашуун түтүн булатып, 3 уул, 1 кызды тарбиялап өстүрүшөт. Элмира айым балдарга тарбия берүү менен гана чектелбестен, ар дайым өмүрлүк жолдошунун оорун колдон, жеңилин жерден алып, ынтымактуу өмүр сүрүп келишет. Биздин үйдө эң негизги орунду, эң негизги дасторкондо болсун, үйдө болсун, ушу балдардын ролу абдан чоң. Мен баягы балдар доктору катары ушу наверное өзүмдүн профессиям отпечатогыбы же кичинекеймен ушу көп балалуу үй бүлөдө чоңоюп, ушу балдарга өтө жоопкерчилик менен мамиле кылчык. Азыркы учурда мына неберелерибизге ушулар келгенде үйгө үйүт болуп, шаңдуу үндөр угулуп, биз баарыбыз жыргап калабыз. Мына бул жерде 2 неберем отурат. Адик менен Эмир деген улук юрист. Мына улуу келинибиз болсо Айчурешка, азыр финансист. Бул киши экономист, финансист, азыр педагогический иштер менен алек. Биякта болсо Чыңгыз, бул биздин жолубузду тартып, менин жолумду тартып. Азыр врач, нейрохирург. Андан кийин эң кичүүбүз болсо Живечка болсо бул дагы мен изим менен азыр педиатрический факультеттин 2-чи курсунда окуп жатат да. Анан биякта отурган болсо негизги каарман биздин үйдүн хозяйкасы Элмира Бузурманкуловна. Бул дагы өзү илимий кызматкер болуп, экономика илимдеринин доктору, профессор. Азыр үйдүн финансовый директору. Эне катары үй бүлөдө эң бактылуу эстей турган күндөр бул. Үй бүлөнүн баарысы чогуу ушу жайнап, маңдайында, кашында ушинтип бала чакан неберелери менен отурган бул эми үчүн аябай чоң бакыт деп ойлойм да. Ушу ар бир күнүбүз ушу дем алыш күндөрү ушинтип балда чакабыз менен мындай күндөрү деле чогуу отуруп, иштери кандай болуп атат, окуусу кандай болуп атат, балдар кандай өсүп атат деген бизде үй бүлөбүздө калыптанып калган да. Ушуларды чогуу алып, ушу жана орустар айтмакчы семейный үй бүлөлүк совет менен сүйлөшүп, талкуулап. Астыбызда биздин көп пландар турат, иштеги пландар, мына балдарыбыздын астындагы турган иштерге активный катышып, мына неберебизди тарбия бергенге биз жолдошум экөөбүз активный катышабыз деген ойдобуз, Кудай денсоолук берсе. Анан ушулардын үйлөнтүп, ушулардын бир жакшы бир келечекте адам болгонун көрсөк деген тилектер бар. Эс алыш күндөрү бизге да традиция болуп калган. Биз бир дагы эс алыш күндү кое бербей, ушу ата энебиздин үйүнө келип, азыр мына неберелер дагы буларды дем алыш күнү эртемен турганда ата апаңкына барабыз деп, бул ошол жерге келип ойноп, биз дем алыш күндөрү ушу жака келип эс алабыз. Дем алыш күндөрү чоң калышка аябай бул чоң түрткү берет деп ойлойм, мотивация берет, сүйлөшүп, атамдан жакшы сөздөрдү угуп, ошол чоң түрткү деп ойлойм. Атамдын ишин жолдоп иштеп атканыма да аябай кубанычтамын. Мен ойлойм, атамдын жолун жолдогонум аябай бир жакшы сыйлык деп ойлойм. Бакиев заманында Суусамырдан таласка кайрылган жерге салынган Айкөл Манас эстелигинде Манастын минген атынын жүгөн тизгини жок экенин көрбөгөн жүргүнчү калбаса керек. Мына ушул жерге атайын усталарды алып барып, жүгөн куюшкан, тизгиндерин ордуна орноттурган. Бул тууралуу Камчыбек агайдын өз оозунан угалы. Улуу кичүү агалар ушул жерде турган Манас атабыздын атына жүгөн тизгин тагып койсок болот эле деп айтылып жүргөндөн кийин мен өзүм ушул Баястан деген скульпторду
атайын заказ берип, мындан бери 6 жыл мурун ушу келип туруп, ушу Манас атабыздын атына тизгин жүгөн тагып кетти элек. Каарманыбыз таласка келген сайын Манас ордугу барып, Айкөл Манас атабыздын улуу рухуна Куран багыштап, мамлекетибиздин тынчтыгын, элибиздин бейпилдигин Кудайдан тилеп, Манастын кароол чокусуна чыгып алып, ой жүгүрткөндү жакшы көрөт. Улуу Манас атанын күмбөзүнүн жанында турабыз. Бул эми Манас ата жөнүндө айтып берсе, абдан улуу кеп. Азыр мына биз жанында турган Манас атанын чакмак ташы. Жылкыны жандай көргөн каарманыбыз бош убактысында жаратылыш койнунда ат минип, эс алгандан рахат алат. Неберем менен бош убактыбызда келип ушу аттын үстүндө ат менен жүрөбүз. Эми кыргыз баласына аттын касиети, аттын мааниси өзгөчө чоң. Өзүм атам да көп жылкычы болгон. Ушу бош убактысында ушу балдарым, неберелерим менен келип ушу ат минебиз, өзүбүздүн кичинекей ат кармайбыз. Аналитик болгондон кийин бул хоббим кийинки убактарда өзгөчө орун ээлейт. Менин максатым ушу бул жагында да бар. Ушу келечекте кыргыз тулпары деген бир өзгөчө асыл тукум жылкыларды тапсакпы деп. Ошонун үстүндө мынагы Англиядан келген жылкылар менен кыргыз жылкыларынын ортосундагы чыккан аттарды, жылкыларды кайра дагы аргындаштырып, булардын баягы чуркай турган алыска чыдамдуулук касиеттерин өркүндөтүүнүн үстүндө дагы иштеп атам да азыркы учурда. Бул араб жылкысы менен кыргыз жылкысынын ортосунан чыккан ат. Мен ойлойм, бул абдан ызыкка, суукка чыдамдуу. Жай мезгилинде үй бүлөсү менен чогуу кымыз ичип, жаратылыш койнунда эс алат. Айтылуу атактуу беш таштын ичинде, атыр жыттуу абасында, шараккан көк мөлтүр суусунун жээгинде, момундай бир килем жайып койгондой таштын үстүндө отуруп алып, көп баягы өткөн чакты, келечегиңди ой жүгүртүп отурсаң, bundan артык мындай рахат жок да. Эс алуунун бир туу чокуларынын бири да. Ар бир адам эс алганда өзүнүн баягы кичинекейинде, бала чагында өскөн жерине барганда, мен ойлойм, өзүнчө бир ойго батып, рахаттанып эс алса керек да. Мен да ушу бала кезинде кой жайып, кыялардында чурка ойногон жерлеринде эстеп, азыр рахатка батып отурган учур. Кымыздын канчалык деңгээлде ден соолукка пайдалуу экенин изилдеп чыккан Камчыбек Узакбаев буларга токтолот. Биенин сүтү бунун пайдалыгын билиш үчүн биринчи мунун ошо биенин сүтүндө кандай витаминдер бар, кандай белоктор бар, анын майлуулугу канча, ошол жагын анализдеп көрүш керек да. Бул тууралуу көп жылдардан бери изилдөөлөр жүргөн бизге чейин эле. Ошонун ичинде мынагу адамдын организминде синтез болбой турган баягы айырбагыс деп коет да, незаменимый аминокислоты деп коет. Ошондой аминокислоталардын 8 табылган да. Алардын баардыгы адамдын ден соолугуна өтө керектүү витаминдер. Аны бирок кандай колдонуш керек, билиш керек. Анан мынагу биенин сүтүн ичкенде өзүңүздөр деле байкайсыздар. Мунун майлуулугу жагынан дагы, жана белоктордун составы жагынан дагы бул эненин сүтүнө жакыныраак келет да. Анан ошон үчүн муну менен дагы биенин сүтүнүн пайдалуу жагынын бир белгиси да. Анан боордун ооруларына, бөйрөктү өзгөчө тазалайт. Биенин сүтүн мынагу саамал кылып, кымыз кылып ичкенде мынагу өпкө оорулардын абдан хроникалык оорулары, көйгөйлүү оору болуп калганда, өнөкөт оору болуп калганда
ушул пайдасы абдан чоң да. Себеби бул жанагы бөйрөктөгү деме өпкөдөгү капиллярдык кан тамырларды кеңейтет дагы ошол жака ошо жанагы оорукчан участокко кандын агып келишин, анан ал жердеги жанагы немелердин агып чыгышын дагы жакшыртат. Камчыбек Узакбаев 3 жолку чакырылыштагы Бишкек шаардык кеңешине депутат болуп шайланып, шаар тургундарынын социалдык абалын жакшыртууга арналган көптөгөн орчундуу маселелерди көтөрүп чыккан. Ошондой эле шаар тургундары тарабынан Памирдеги кыргыздарга жардам берүү маселесин көтөрүп, аларга гуманитардык жардам жөнөтүү ишин активдүү колго алган. Көптөгөн алгылыктуу иштерди жасаган каарманыбыз Манас Миң жыл медалынын, Кыргыз Республикасынын ардактуу грамотасынын ээси, Тажик Республикасынын Авиценна медалынын жана Кемаль Ататүрк алтын медалынын жана башка көптөгөн сыйлыктардын ээси. Миң уккандан бир көргөн артык дегендей, каарманыбыздын сыйлык арсеналына көңүл буралы. Камчыбек Аскарбековичти ким тааныбайт? Биздин талашыбыз эмес, жалпы Кыргызстаныбыз азыркы СНГ мамлекеттери, мындан каршы алыскы мамлекеттерде дагы мына аты белгилүү. Себеби жасаган эмгеги менен, ошо иш тажрыйбасы менен дүйнөгө таанылып атат бир топ мамлекеттер. Мен сөзсүз айтат элем, ушу биздин жаш артисттерибизге ушу Камчыбек Аскарбековичтин өмүр жолу жасап аткан иштери, кызматы ушунун баардыгы абдан чоң, абдан жакшы үлгү болуп эсептелет деп айтат элем. 12 жылдын жыйынтыгы менен Талас облусунун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгармуктуу өкүлчүлүгүнүн токтому менен номер 2 29 январь Талас облусундагы ардактуу атуу намы Узакбаев Камчыбек Аскарбековичке Борборунун директоруна ыйгарылсын деп берди. Урматтуу жолдоштор, мен дагы бир нерсени айтып кетким келет. Камчыбек Аскарбекович бул наамды, ушундай сыйлыкты, бул сыйлыкка көп жылдар мурун эле татыктуу болгон. Анан бир менимче ар түрдүү себептер менен, бир кандай себептер менен бүгүнкү күнгө чейин алган эмес экен да. Но бирок мен бардык жоопкерчилик менен айтайын, сыйлык өз ээсин тапты. Экономикасын дагы жакшыртабыз, мекендин сакчылыгында дагы турабыз. Мына ошол калктын саламаттыгын бала кезден калыптандырып, ар бир баланын ден соолугу бекем болсун деп, жалпы журттун саламаттыгы үчүн кам көргөн агаларыбыз аз эмес. Алардын катарында медицина илимдеринин доктору, профессор, саламаттык сактоо тармагында эмгегин сиңирген Узакбаев Камчыбек Аскарбековичти чакырып, журт атасы наамын тапшырмакчыбыз. Каарманыбыз жаңы 2017 жылдын башында торколу 60 жашка чыгып отурат. Андыктан Камчыбек мырзага узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт таалай каалайбыз. Бар болуңуз, Улукман доктор.